Кудайдын ар бир күнү улук дейт. Ушу жаратканыбызга ушундай жаркыраган күндө аман эсен туруп, алты саныбыз аман эсен ушундай майрамдарга туш болуп жатканыбызга шүгүрчүлүк айтам. Анан баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле Ак-Дөбө айылдык кеңешинин атынан жалпы ушул эли журтубузга тынччылык, токчулук, молчулук болсун. İşlerimizde iyilik bolsun. Үй бүлөбүздө ынтымак, бакубатчылык болсун. Айыл өкмөтүбүздө өнүгүү болсун. Жана айыл өкмөтүбүз алдыда айтып кеткендей, Куда кааласа бир кездерде ушу Красный Заря деген колхоз дүңгүрөк, союзда дүңгүрөк турчу эле. Ошондой дүңгүрөк кайра дагы ошондой чыңалып, алдыга карай сүрөбүз деген үмүттөбүз. Куда кааласа айылдык кеңеш айыл өкмөт менен бирдикте ошо жалпы мамлекетибиз менен алдыга койгон максаттар бар, тилектер бар. Эми алдыга койгон максаттар дегенибиз ушу айыл өкмөтүбүздө жолдорубуз оңойлтулса, сууга иштерибизде арык БСРларыбыз тазаланса, ушу түшүмүбүз мол болот деген тилектебиз. Ушу келечек жаштарда дейт, ушу жаштарыбыз дагы жакшы алтын муундарыбыз өсүп келатат. Ушуларга да жакшы бир жол көрсөтүп, алдыга бир жакшы бир сабак боло тургандай, алдыга умтула тургандай жакшы бир жашоодо тартуулап, өрнөк болуп жол көрсөтүп кетейли. Анан урматтуу ушу жерде чоң апалар, чоң аталар, акелер, инилер, карындаштар, келиндер, мына баарыңыздар туруп атасыздар. Ушу Ак-Дөбө айылында, Ак-Дөбө айыл өкмөтүндө баарыбызга ынтымак каалайм. Биримдик болсо баардык нерсени жеңебиз. Анан мен айтарым сөзүмдүн аягында. Бул айыл өкмөтүбүздө Красный Заря деген колхоздо ар бириңиздер ар кайсы тармакта эмгектендиңиздер. Ушу заркырап турган ушу Красный Заря деген ушу клубубузду да, маданият үйүбүздү дагы, конторубузду дагы, ушул жерде каруселдерди дагы, башка айылдар, башка область боюнча сыймыктанчы ушул жерге келип майрамдатып мен ошол жерде абадан сонун майрам болчу эле. Эми Куда кааласа буларды да жандандырабыз. Ушуларды фермада сууга толуу колхоздун ар кайсы тармагында ушу сиздердин мээнетиңиздер менен келди. Сиздерге чоң таазим кылабыз. Ушул жерде ага инилерибиз, аталарыбыз, апаларыбыз иштеп кетти. Бирөө тамигиде иштеди, бирөө билим берүүдө иштеди, бирөө медицинада иштеди, бирөө стройкада иштеди дегендей ар тармакта иштедиңиздер. Сиздердин мээнетиңиздер, ушул мээнетиңиздерди буга чейин жана аксакалдар кеңеши да айтып кетти. Ушу биз бүгүн ардактуу атуулга көрсөткөнбүз айылдык кеңештин тарабынан. Ошо сыйлыгыңыздар акыркы болбосун. Аллах Тааланын алдына барганда дагы жогорку сыйлыктарга жетишиңиздер. Анан көмүскөдө калып калды деп ойлооңуздар. Биз көрбөсөк да Аллах Таала көрүп туруп баарын. Сиздердин бул сыйлыгыңыздар акыркы болбосун. Келечекте кийинки Кудай аманчылык болсо дагы кийинки майрамдарда ушинтип кийинки албай калган биздин ага энелерибиз, аталарыбыз, апаларыбызга дагы толук колдон келишинче сыйлык белектерибизди тапшырабыз деген ниеттебиз. Айыл өкмөтүбүз өнүксүн, өссүн, баарыбызга ынтымак, биримдик, тынччылык каалайм. Азыркы сөз кезегин биздин конокторубуз Абден ата менен Нурбек атага сөз беребиз. Келип коңуздар.